мемлекеттен сойсоңдор келип аткан. Жок, койчойго чечтик. Чечтиңерби? Чечилди. Ал деген тиги токтомго өзгөртүү киргизгиче биз трудовой соглашение менен дополнительный кылып, доплатасы менен милдеттендирип туруп анан мырзаке ошондой ишин аткара бермек. Мисалы үчүн мына ушу мырзага жанагыдaki бизде штамптардан бир штамп буга бекитилип берилчү. Бул эсли ит бит жанагындай балакен салакетина шаардагы келип келгенин баарын билдирме болсо, мырзакеден сурачу, мырзаке журнал менен ачып мына көрсөтүп, мына мисалы үчүн арбайынан канча ит келди, каякка төгүлдү, улуштун менен ким терип келди, мисалы үчүн тиги жана ветеринариядан базар, сазар жанагы оорган, соорган эттерди алып келип атпайбы? Ошонун баары бүт отчёту болчу да. Азыр эчтеке отчёт жок болсо, Эмне себептен анда? Штат алып таштаганда, которгондо. штат сокращение. Баягы бөлүнгөндө штат немеде жакшылбай калганда. Бул жер балдар мынакей. Балдар. Бул жерде директор бүгүн келди. Өткөндө көп кеңеш, депутаттар келгенде сиздер келгенде келген. Ошондон бери бүгүн келди. Чакырып атат коллектив, жамаат, эл чакырып атат, келбей атат. Азыр мына угуңуздар, өзүнүн сөзүн угуңуздар, элдердин сөзүн угуңуздар. Сиз жумушка келдиңиз. Интем кыйратам, тинтем, таможнядан келдиңиз, мэр менен чогуу иштеген дегенсиз. Туурабы, туура эмеспи? Кулматов менен чогуу иштеген. Келген жерим жашырбай эле айтып. Кулматов менен чогуу иштеген дегенсиз. Туурабы, туура эмеспи? Сен иштеген. Кулматов менен чогуу иштегенсиз. Чогуу команда, мен Кулматовдун кишисимин дедиңиз. Туурабы? Антип айткан жокмун, мен ошол киши назына иштепти, мени келдим. Экөөбүз мамилебиз жакшы деп. Мамиле жөнүндө ушундай сүйлөшүлгөн. ишти көрсөтүп. Мамилеси жакшы. Бул дагы Кулматовдун да сөзү бир болуп атат. Вице-мэр дагы не деп атат? Частный өзлөрүнүн бир частный предприятиясын алып кирген атат бул жакачы. Свалкага алып келип, ошолорду иштеткен атат. Жок, алар болсо силерде мөдөн иштеп, 50% акчасын бизге бергиле деп атат да. Туурабы же туура эмеспи? 4 киши мэрияга кирди. Айтып аткан жокпу? Биз деген кредитти төлөшүбүз керек. Свалкадан акча түшүш керек. Жана түшүп аткан, кирип аткан вторсырьёнун баарын тең муниципалитетке акча түшкөндөй иш кылалы деп атат. Ошол айтты, частниктер келип атат, биз мусоросортировочный линияларды коёбуз. Ушу жерде иштеп аткандарды жумушка орноштурабыз, ошолордон түшкөн пайданы, ишканадан түшкөн пайданы частниктерде жарымын муниципалитетке акча түшүрүп беришет. А жарымын өзлөрү алып калат, анткени алар деген жанагылардын баарын салганга каражат коротуп атышат. Бул элге келбейм, 29-ун кеттиң, ошомойдон жоксуң. Сен бердин эл жеп алмак беле, же сени атып салмак беле. Мына бүгүн келип атасың. Эмне суроолор бар эле мен. Жок, эмне телефон менен айтып турган сөз эмес бул. Анда айткыла. Телефон менен эми түштөн кийин Профсоюздун жетекчиси катары. Жок, мен айттым. Элдин көйгөйүн угуп кирип, мондай кылалы, мындай кылалы, болуп атат. Элдин көйгөйүн болуп атат. Эл мына чогулду. Мен чогулдум, элдин баары чогулду. Профсоюздун алып эмеси талап болуп атат. Мен талап мына жумушчулар алып кел деди. Момундай требованиясы бар экен. Деп мен телефон менен звонок этип атасың. Кел бул жакка, ушу эл азыр эл менен чечилет да. Берсеңиз байке эмне сөздөр экен, көрсөк болобу? Ошол кезде биз талай экөөбүз кабинетте иш боюнча пландарыбызды түзүп күнүмкү проблемаларды чечип аткан кез болчу. Анан эл чогулду дегенде эмне маселе экен десем, шеф тиги личный вопростору деди талай. Анан звонок этип эмне вопрос экен десем, сиз телефондон мага диктовать этип бердиңиз. Мен ар бирөөнө жооп бергенге аракет кылдым. 2-3 суроого жооп даяр эмес болчу, туурабы? Баягы приказ менен алып келип текшерип мыйлаганга болот. Алып келип кифтанса частный лицо менен машиналарга кескен кифтансаны 2 балага берип койду. Бу жерден балдар кармап алды. 10 машинанын акчасын чөнтөгүн алган. Окуп чыксак болобу, Так, анда биринчи суроо боюнча биздин экен. Ал жерде Сүт айран юрист боюнча. Ал баягы өкмөттүн токтому. Ошол боюнча Вентиляция этилип атат. Биз аны жаздык. Калгандар бар эле өзүңөрдүн иш-чара. Вентиляция этип атат, сүт айранчы. Сүт айран убагында келбей атат, койчу, мен айтам. Убагында келбей атат. Убагында келбей ачып өткөн күнү пятница алдыңарбы? Алган жоксуң. Ачып кетип келбей калды. Мурукку жумада да эмне болду? Бир жумада 5-күн алып койду. Бир жумада бир алып келип атат. Ошо туурабы? Балдар күнүгө иш керек да, Эки жумадан бери. Күнүгө балдар иш керек нормасы. Шаарга бияка жеткире албай издеп. Камтоого таштайт. Аякта калып аттым. Азыр деген Аларга дополнительный жанагы ГСМне тиги акча неметилбесе болот
Тигилердин расходун возмещать этпей эле мына юристче сиз эмеге Мен баягы барып айттым, хат келиштим, эсин эмесе. Бул юристтердин айлыгы боюнча мындай жооп берем. Буга чейин тазалык колдонбой аткан коэффициенттерди биз азыр колдонуп атабыз дагы, эмгек айлыгы кадимгидей көтөрүлөт. Анан ортобузда коллективдин ичинде сүйлөшкөн сөзүбүз бар. Договор бар. Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен биз зарплатаны көтөрүлүшү боюнча дагы бир жолу маселени көтөрөбүз. Премия жөнүндө азыр сөз кылыш мүмкүн эмес, анткени эч кандай жаңы уюшту, эмне результат аларыбыз пока белгисиз. Заседание юрист берди. Түшүнгөн жокмун. Правком боюнча правком жакшы иштеп атат, бирок деген аягына чыгарып мага келип ынтеле тигинтеле деген келишимдерди аягына чыгарып крематорийди салыш керек, проект жасалат. Самын айына берилип атат. Ключевая воданы договор Качан бердиңер? Баягы приказ менен алып келип текшерип мелганга болот. Алып келип кифтанса частный лицо менен машиналарга кескен кифтансаны эки балага берип койду. Бу жерден балдар кармап алды. Ол машинанын акчасын чөнтөгүн алган. Мына алып мына сен азыр мына тура атат ама техника турат жамааттын турат. Өзүнүн каражатын ошону өзү азыр Каражат. Каражат мына могул жерде. Жаматта ортодо чогулган трактор бар. Мына трактор турат мына. Өзүң жазап берем деген сен. Келгенден бери иштеп атат сен келе туруп чыдап турган балдар мына иштеп бер да. Мына азыр турат тракторчу. Ана биз салдык мына запчастардычы. Анан ал акча эмне болот? Мен ушу жазгам. 345 миллион. Ал акча жөнүндө мындай берем дегенде муну бар. Yok, alo şef, Mehmet'e. Azır men kredit tögöm de ertem. Men oşonu mına jamat var bilet. Yakın 3 bala var atayım. Kredit algamız. Oşonu men ay sayın төлөп atabım. Мына трактор турат. 345 Мына келгенде айткам, сен мынакей тракторуң мына келип биз мына. Мына мен 2 ай 2,5 ай кредит алгамыз ошону төлөп айтабыз. Эми 345 миң сом бул качан алынып атат? Мына мисалы Албек келгенден алып. Албек келгенден кийин мына 3 ай качан токтоду? Акыркы эмени качан токтоду? 30 декабрда. 30 декабрда мына базар сен бир тракторга канча запчасть кетет? Бир айда. Мында бухгалтерияда мына акчаны Бир тракторга муну рабочий порядке чечиш керек. Анткени деген ишканага байланбай турган нерсе кагаз жүзүндө-чү. Баланста кимде? Убагында иштеп атканда жаматтык ортодо чогулган акча. Баланста калган жок. алып Анда как аренда каралып Yo эми ушунун тазалыктын убагында ушу трактор ал иштеп атканда мен бул баардыгын трактор баардыгы бузулганда бул трактор иштеп аткан. Баардыгы баардыгын берем деген. Мен баары жаматтык болгон как аренда катары буларга берет атасың анда. Жок, Запчасын төлөп берем дегенде, ошо расходун баарын төлөп берем деп айтканда. азыр биз деген бир тракторду восстановить атабыз. Ошону ишке киргизип алалы. Бул маселени дегенде азыр ортодон чогулду келишим менен дегенде юридически оформить этмейинче муну чечиш эмеси. Договор боюнча, ул боюнча силер башында айтчы. Негиз жок. Башында Анда биз сотко берсек эмне болот? 8 ай иштеп бердик мисалы биздин трактор. Бекер. Ушунча акча расход кылды. эч кандай кагаз Аны эми кагаз жок болсо кагаз Кагаз жок байке совет эле керек. Өз киши айткан. Мен баягы кагаз иштебedi бар. Эми баардыгын эге трактор жок болсо трактор иштеп баардыгын мындай чечүү варианттарын караш керек. Азыр байлайлы. Аны мен деген азыр кассадан жамаат трактор чогултуптур деп чыгарып бергенге менде полномочия жок. бул рабочий Полномочия жок. Бул өзү чыгарып берем деп, ал каяктан чыгарып берет? Өзүнүн чөнтөгүнө чыгарып берем деп. Анын мындай комиссия эмес, өзүңөр чечесиң. Анан эмне баарын не деп атасың анан? Анын Аны деген мен аракет кылмайм деген сөз бар. Боюнча акча эмес, анан бул деген Biz öyle alganız şey görürsün. İşte bu şeyler aytılgan. Алганда булат мойдуна. Мен баба. Yolun alganız anan biz meni jamat bunu talkaladık değil. Eşek sen gelir biz ayttın bilen de bu uşunda bak buna Mihal. Мындай да. Alan bunu 345 bin esip. Мен де бар жамааттын ашырда экен. Al erkekçe de çeşit. Өзү болсо эркекче чечишпей. Hiç boş yok. 34 bin olsun 345 bin. Anca çok önemli. Алакча деген мамлекеттин акчасы. Ama şunu var. Devletten güneş. Следующий кем? Это же надо схему надо, как взять эти деньги. Это же надо продумать, как взять. Yok hocam jamat kaç çıktı? Belli olacak elin geçti. Verimli
Ал ол өзүңөр жабатырган ишиңер маке. Начальниктер турат. Немеңер турат. Өзүңөр жешпей. Сот эмесине барсаңар да колуңарда кагылыңар жок. Ал эч кандай доказательство болбойсуң. Ар бир служба өзүнүн компетенциясына жараша жыйынтыгын чыгарып турган рекомендациялар берсе, биз ал иштердин баарын аракет кылабыз. Негизги наазылчылык каражаттын жетишпегенден келип чыгып атат. Тигил маселе, бул маселе сүт кечеңдеп атат, спец одежда алынбай атат. Алардын баарын чечтик Кудай буйрса. Буга чейин тазалыктан баягы өгөй баладай мамиле болуп калган. Тияка иштесе шаардын ичиндеги мусорду тазалаштын алеги менен эле биякты көп каралбай калат. Мен жана айтып кетпедимби? Частный предприятие келе турган болсо, алар деген жанагы сортировканы эле закон түрүндө жасап туруп, анан ошол жерден түшкөн пайданы шаардын кассасына чүрүтөт. Ошонун эсебинен биз деген жетишпей жасалбай аткан жумуштардын баарын каражатты колдонуп жасайлы деген аракет.